2019 жылдын март айы. Грециялык Антонис Мавропулос Эфиопиядан Кенияга учушу келгеле. Бирок ал каттоого 2 мүнөт эле кечиккендиги үчүн аны каттабай коюшат. Антонис канчалык жалдырабасын, канчалык ызуучу салбасын аны кабыл албай коюшат. Натыйжада анын учагы учуп кетет. Антонис ачууланган бойдон аэропортто калып кетет. Ушул эле учакка дубайлык Ахмед Халил да олтурушу керек эле. Бирок анын рейси кечиккендиги үчүн ал да учакка жетишпей калат. Ооба достор, бул эки инсандын абалына карасаң сыртынан өкүнүчтүү көрүнөт. Бирок бул окуядан кийин эмне болду билесиздерби? Көтөрүлгөн учак 8 мүнөттөн кийин кырсыкка учурап, жерге кулап түшөт. Натыйжада бир да тирүү жан калбай баары каза болот. Биз кээде эмне үчүн менде тиги жок, бул жок деп жашообузга нааразы болобуз. Эгер биз жашообузда аябай аракет кылып, бирок жете албай жаткан нерселер бар болсо, ушуну билели. Демек, ал нерсе биз үчүн зыян. Биз али даяр эмеспиз. Тагдырдын өзүнүн акылмандуулугу бар.